Assalamu алейкум жалпыңыздарга. Бүгүн сиздерге көк чай тууралуу сүйлөп бермекчимин. Көк чай жогорку кан басымы оорусу барлардын кан басымын төмөндөтөр, баарыңыздарга маалым. Бирок мен сиздерге эскертип коюшум керек. Бул эч бир дарынын ордун баса албайт. Ошол себептен эгерде сиздин жогорку кан басымыңыз болсо, биринчи кезекте кардиолог айткан дарыларды өз убагында ичип жүрүшүңүз керек. Болбосо кайсы бир күнү коркунучтуу абалга кептелишиңиз анык. Көк чайга келе турган болсок, мунун пайдалуу касиеттери өтө көп. Айта кетсем, биринчи кезекте витамин жана минералдарга бай экендиги менен айырмаланып турат. Айрыкча аскорбиновая кислотага бай болуп, сиздин иммунитетиңизди көтөрүүгө жөндөмдүү. Аялдардын ден соолугу үчүн дагы, айрыкча солулук үчүн пайдалуу. Анткени беттин терисин жылмакай кылып турууга салым кошо алат. Беттин териси үчүн көк чай жетиштүү дегенден алысмын. Алды менен жетиштүү өлчөмдө укташыбыз керек. Беттин териси жакшынакай болуш үчүн андан соң өтө катуу каткырып күлбөш керек. Ошондо сулуу дагы болосуздар, нурдуу дагы болосуздар. Көк чай коллагенди дагы көбөйтүп берет. Демек чын эле бул тери үчүн өтө пайдалуу азык. Бардык түрдөгү сезгенүүлөрдү кетирүүгө жөндөмдүү, дегеним бардык оорулар менен күрөшө алат. Андан соң стрессти дагы жоготууга жөндөмдүү. Билесиздер, бардык оорулар стресстен, аны жоготуш үчүн демек биз көк чай ичишибиз керек экен. Андан соң бул азык бардык түрдөгү рак ооруларынын ошо катары тери рагынын дагы алдын алат. Бул оору менен 7 жаштан 70 жашка чейинки ар бир адам ооруп калышы мүмкүн. Анын алдын алыш үчүн айрыкча жер жемиштерди көбүрөөк колдонуш керек. Ошо катары көк чайды дагы ичип турсаңыздар сонун жыйынтык көрөсүздөр. Көк чайдын мындан башка дагы көп пайдалары бар. Ошол себептен сиздердин рационуңуздарда сөзсүз түрдө туруш керек. Каршы көрсөтмө дээрлик жок. Бир гана эскертип кое турган нерсе, муну ток карынга ичкениңиздер жакшыраак. Тамактан 1 саат, 2 саат. Ар күнү ичиңиздер дегенден алысмын. Эч кол дегенде бир жумада 2 жолу ичсеңиздер деле мунун пайдасын сонун көрө бересиздер.